Элмурат, эми үй бүлөдөгү ошол жубайлардын укук милдеттери тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Сиз айткандай, баягы кагазга жазып алып, аны сөзсүз түрдө мөөр менен аныктап эмес, баягы эрежеге салынып көзгө көрүнбөгөн өзүнүн бир мыйзамдары бар да, кылымдардан бери келаткан. Мына Ооба. ушул дагы бир суроолорду жаратат. Мунун бардыгы көбүн эсе ошол эле экономикалык нерселерге байланыштуу, жубайлардын карьерасына байланыштуу. Азыркы учурдагы үй бүлөлөрдө көп нааразычылыктарды, талаш тартыштарды жараткан маселе дагы ушул экөөнүн укук милдеттеринен келип чыгат. Мгм. Өзгөчө милдеттеринен. Азыркы учурдагы орусча айтканда современный мусулман үй бүлөсүнүн жубайларынын укук милдеттери кандай болуш керек? Эмнелерди эсибизден чыгарып атабыз же тескерисинче эмнени ашыкча колдонуп атабыз? Мгм. Айтылган айыл. Укук коомдук тартипти минималдуу деңгээлде ыраатка салыш үчүн коюлган эрежелер. Минималдуу. Мисалы үчүн, укук боюнча бир жаш бала чоң энеси жашындагы бир аялга же чоң атасы жашындагы бир аксакалга автобуста кетип атып орун бергенге милдеттүү эмес. Бул адеп аклак менен, өзүнүн ичиндеги терең кишилиги менен гана ишке аша турган нерсе. Укук муну кепилдик ала албайт, укук муну гарантия ала албайт. Укуктун өнүгүү тарыхында карап көрсөк, кайсыл жерде айлакерлик, куулук бири-биринин акысын өтө мындай шайтандын оюна келбеген жолдор менен талаптоо башталган жерде укук параллель өнүгөн. Себеби эмнеге? Минималдуу деңгээлде ошону сактап тура турган механизм укук. Биздин айылдарда, мисалы үчүн, элек жеринде, Кыргызстанда дагы деле аксакал деген эме бар, Курон дейбизби, кишилер уюм кандайдыр бир аксакал деген түшүнүк бар. Бул аксакалдар терең ой жүгүрткөн, адатта терең кишилер болот. Булардын айтканы ал айылда кабыл алынат. Эки үй бүлө урушуп калса, аксакал келип жарашкыла десе, жарашат. Же неден уруштуңар? Ол мону туура эмес кылды, мен муну алып койдум, же буга зыян берди. Төрө десе, наркысы аксакалдын айтканына макул болот. Анан айылда ошол бир кой уят деген сөз гана жетет. Себеби эмнеге? Айылда ончолук бузула элек бул нерсе, ошо ончолук жаманга кете элек адамдардын ортосундагы мамиле. Ошон үчүн уят деген нерседен бир аксакал эле жетип атат, мындайча айтканда. Укукту мен жана айтып кеттим. Эми биз жубайлардын ортосундагы укук милдеттер кандай болчу десек, мен мисалы бүгүнгө чейин болуп көрбөгөндөй сапаттуу кылып, Курандан, сүннөттөн далилдерди алып келип, четко кылып мындайча айтканда жазып берсем, бүгүн турмуш куруп атканда мусулман дүйнөсүндөгү баш ээ ушпа, баш ийгенге даярбы? Ошол бул деген сөз жанагы үйлөнгөн деген эмне десе, бирөөдөн сураса, жанагы айткан экен, эркиндигиңин эки эсе азайышы, жоопкерчилигиң эки эсе көбөйүшү депчи. Жоопкерчилик алганга даярбы? Бул жоопкерчилик алган бир кишилик кандайдыр бир адамдын ичинде терең бир сапатты талап кылган нерсе, жоопкерчилик ала билүү. Өзүң кылгың келген нерселерди балким экинчи планга коюп, үй бүлөңдүн кызыкчылыгы үчүн кара жаның кар сүрүш керек болот. Бул биздин кишилигибиз менен гана байланыштуу маселе деп ойлойм да, укук милдеттерден так жазылбагандан эмес. Жазылган күндө эмне болот? Мисалы, биз дайыма эле айтабыз го, мисалы Кыргызстан кантип өнүгөт, ошо укук неме болсо, укуктук түзүм жакшы болсо, бүгүн андай эң өнүккөн өлкөнүн укуктук системасын көчүрүп келип жазсак, мисалы Кыргызстан оңолобу? Оңолбойт. Себеби эмнеге? Пайдубал буга даяр эмес, адам ресурсу буга даяр эмес, билим деңгээлибиз даяр эмес, аң сезимибиз даяр эмес. Кудум ушундай эле үй бүлөдө дагы укук менен милдеттен чыгып аткан жок деп ойлойм. Жубайлардын бири-бирине болгон мамилесин так аткарабыз. Биз киши катары, коом катары өтө мындай көп каталарга жол коюп атабыз да, жана 11-классты бүтсө эле сиз айткандай ошондо баягы жарым эротика аралашкан баягы тамашалар кете баштайт, жеңелери менен, агаларынан, эми тойга чаң дегендейчи. Булар даяр эмес да, булар даяр эмес, булар окуш керек, аң сезим өнүгүш керек, жашоого бышыш керек. Ошондо зорго мындай араң терең үй бүлөнү алып кетип атпайбы адамдар?
укук милдеттери кандай болуш керек десеңиз, жыйынтыктап айтканда, эки тарап тең бири бирине эмпатия кура керек, өзүнүн ордуна коя алышы керек. Бул терең бир нерсе. Чында экинчи тараптын ордуна өзүнү коюп, аны туюп сезип, өзүнүн зыянына болсо дагы, жок, мунуку туура экен деген нерсеге бара алабы, бара албайбы? Маселенин баардыгы ушул жерде, мисалы.